Биринчи тогубузду маринадтап алабыз. Ал үчүн бизге майонез керек болот. Бир идишке баарын чогултабыз. Майонезибизди салып алдык. Андан кийин соусубузду дагы куябыз. Соусту куйгандан кийин томаттан дагы салсак жакшы болот. Кара мушту дагы кошобуз. Ушундай атайын тооктун переправасы болот. Ошондон дагы себебибиз. Татымына жараша өзүңүздөр кошо бересиздер. Туз жана калемпир кошобуз. Калемпир таттуу болсо да жарай берет. Андан кийин бизге ушундай кинза, көкчөп керек болот. Кинзаны майда кылып турап кошобуз. Мына ушундай чесноктун 3 тишчеси керек болот. Буну ушундай кылып майда кылып турап алабыз. Эгерде сиздерде чеснок өткөргүч болсо өткөрүп дагы аябай сонун болот. Буну да коштук. Эми бар жогун аралаштырабыз. Тегиз аралаштырып алгандан кийин жанагы тоогубузга сүртөбүз сыртына. Сыртына жакшылап сүртүп, колубуз менен ичине дагы киргизебиз. Ичине дагы киргизсеңиздер аябай сонун болот. Мына ушинтип сүртүп алгандан кийин буну бир түнгө холодильникке коюп койсоңуздар аябай сонун болот. Эгерде анчалык куя албайм десеңиздер 3-4 саатка коюп турабыз. Ушул бойдон мына ушундай кылып колуңуздар менен баардык жерлерине жеткиресиздер. Кыздар, сиздерден кечирим сурайм. Мен перчатки колума кие албайм, ошого байланыштуу ушинтип кылдым.